Өлкөбүздө тең иште мобилдик тиркеменин жаңыланган версиясы иштелип чыкты. Бул тиркеме майыптыгы бар адамдардын эмгек укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн колдоого багытталган. Дегеним, жумуш издөөчүлөр жана иш берүүчүлөр үчүн маанилүү курал катары кызмат кылат. Негизи бул мобилдик тиркеменин эмнеси жакшы. Мисалы үчүн мен майыптыгы бар адаммын, ошо жумуш издеп жүргөндө ошол жака резюмемди жөнөтүп коем. Анан жумуш берүүчүлөр болсо карайт да, коляска менен жүрөт экен деп. Негизи ошол резюмеде жазылып турат, менде майыптыгым бар деп. Жумуш берүүчүлөр болсо, ар кандай бир вакансияны жүктөгөндөчү жазып алышат да, мисалы үчүн бизге кандай жумуш издеген адамдар керек, мисалы үчүн коляска менен жүргөн адамдар болобу, же көзү азиз адамдар болобу, же кулагы начар уккан адамдар болобу деп ошону именно тандап алат да. Получается, собеседование болуп атканда аларга сюрприз болбойт да, алар заранее уже билишет кандай адам келет, кандай адам иштей алат депчи, ошонун особенности болуп атат да. Бүгүнкү күндө өлкөдө 200 миңден ашык майыптыгы бар адам жашайт. Алардын ичинен 29 миңге жакыны экономикалык иш менен алектене алат. Быйылкы жылга майыптыгы бар адамдар үчүн 1396 адамга квота бекитилген. Бүгүнкү күндө министрликтин иш менен камсыз кылуу кызматтарында майыптыгы бар 907 адам каттоодо турат. Аны менен катар 115 адам ишке орноштурулган, 118 адам кесиптик окууга, 100 адам коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга жөнөтүлгөн. Биздин коомдо 400төн ашыктан бизде майыптар иштейт. Алардын да укугун көтөргөнгө андан нары ар бир биздин майыптарга жана көз азиздерге жана дүлөлөргө жумуш берүүгө дагы эмнеге дегенде илгери айыл убагында бизден 5000ге жакында майыптар иштешти да. Анан союз тарагандан баштап бүгүнкү күндө бизде 400 иштейт да. Бирок биздин объемубуз ошого деңгээлге жеткиргенге ошого мына бүгүнкү күндө чогулуп турабыз. Тиркеменин жаңы версиясы республиканын бүткүл аймагы боюнча жеткиликтүү. Майыптыгы бар жумуш издөөчүлөр оңой эле инклюзивдүү жумуш таба алышат. Ал эми иш берүүчүлөр жеткиликтүү жана адилеттүү жумуш орундарын түзүүгө багытталган сунуштарды жарыялай алышат. Назгүл Чороева, Абсамат Дөөлүсбеков, Кутмантан көрсөтүүсү.